Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 2-мартка алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттык алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Муфтият Чубагажы Жалиловдун элесине арналган Куран жарышын өткөрөт. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы белгилүү дин аалымы Чубагажы Жалиловдун жаркын элесине арналган Куран жарышы уюштурулаарын билдирди. Маалымдалгандай, Куран жарышы 1-2 апрель күндөрү Жалал Абад облусунун Манас шаарында өткөрүлөт. Жарыштын критерийлери жана катышуу шарттары төмөндөгүдөй. Критерийлер: Курандын толук 30 парасын таджвид эрежеси менен жатка билүү, Курандын 20 парасын таджвид эрежеси менен жатка билүү, Курандын 10 парасын таджвид эрежеси менен жатка билүү. Талаптар: катышуучу Кыргызстандын жараны болууга тийиш, катышуучунун жаш курагы 35 жаштан ашпашы зарыл. Эл аралык жарыштарда байгелүү орундарды алгандар жарышка катыша албайт. Жарышка катталгандан кийин сынактан баш тартууга болбойт. Кечигип келген катышуучулар жарышка киргизилбейт. Кошумча маалыматтар: Муфтияттын облустук жана шаардык өкүлчүлүктөрү тарабынан 2026 жылдын 27 мартына чейин аймактык тандоо турлары өткөрүлөт. Тандоо турунун жыйынтыгында 30, 20 жана 10 пара номинациялары боюнча биринчи орунду алган катышуучулар финалга жолдомо алышат. Ал эми 2 апрелде жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи өткөрүлөт. Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы бир туугандар. Барсмед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн кызматтары менен тааныштырып өтөбүз. Урология кызматы, инфекциялык жугуштуу ооруларды даарылоо, сүннөткө отургузуу, операция кылуу, гинекология, УЗИнин бардык түрлөрү, кош бойлуу эне жана балага кам көрүү, инфекциялык жугуштуу ооруларды кароо жана башка, стоматология, челюстно-лицевая хирургия, бет жак хирургиясы, тиш алуу жана салуу, брекеттин бардык түрлөрү, имплант коюу, тишиңизге керектүү бардык көйгөйлөрдү кароо. Андан сырткары төмөнкү адистердин кызматтары көрсөтүлөт. Гастроэнтеролог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, оториноларинголог, лор, травматолог, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдин түрлөрү, процедурный кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, выход 2, улица Ивантеевская, 21. Барсмед клиникасы. Сүйүнчү Айсулуу Тыныбекова көз жарды. Күрөш боюнча 3 жолку дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова уул төрөдү. Бул тууралуу спортчунун жакындары билдиришкен. Ал 2025 жылдын январь айында турмушка чыккан, кош бойлуу экенин 2026 жылдын башында социалдык тармактар аркылуу жарыялаган. Жакында эле Айсулуу төрөт үйүнө бара турган сумкасын даярдап койгонун да билдирген. Муфтият умра сапарындагыларды өлкөгө кайтаруу боюнча штаб түзүлдү. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу абал боюнча кайрылуу жасады. Урматтуу умра зыяратчылары, кадырлуу умра менен алектенген мекемелер, учурда жакынкы чыгышта абал курчуп, умра сапарына уюштурулуп жаткан авиакаттамдар үзгүлтүккө учурап күтүүсүз кырдаал жаралды. Мындан улам төмөнкүлөрдү билдиребиз. Ушул тапта Мекке, Медина шаарларында кичи ажылыгын өтөп жүргөн мекендештер, сиздер кырдаалды түшүнүү жана сабырдуулук менен кабыл алып, умра башчыларынын көрсөтмөлөрүнө баш ийип, абалдын жөнгө салынышына жана рейстердин калыбына келишине чейин дүрбөлөңгө түшпөстөн сабырдуулук менен күтүүңүздөрдү өтүнөбүз. Бул учурда дүйнөнүн тынчтыгы, үммөттүн биримдиги жана өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн дуа кылууңуздарды күтөбүз. Ал эми умра сапарына аттанууну көздөп жаткан мекендештер абалга байкоо салып, аймактагы кырдаал жөнгө салынган соң гана кичи ажылыкка барууну пландооңуздарды суранабыз. Мамлекет тарабынан убактылуу ведомстволор аралык штаб түзүлүп, кыргыз жарандарын өлкөгө кайтаруу боюнча тиешелүү иш-аракеттер көрүлүп жатканын билдиребиз деп айтылат Муфтияттын маалыматында. Кыргызстанда 3,3 миңден ашуун томолой жетим баланын эсебине 684 миллион сом которулду. Келечекке салым депозити аркылуу 3378 томолой жетим баланын эсебине 684 миллион сом которулду. Бул тууралуу 27 февралда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов республикалык кеңешмеде билдирген. Анын айтымында томолой жетим балага 18 жашка толгондо 500 миң сом өлчөмүндө каражат бөлүнүп берилет. Бул каражат балдардын жашоо шартын жакшыртууга жана
билим алуусуна болгон муктаждыктарын камсыздоо максатында жумшалат, деди Эдил Байсалов. Иранга каршы чабуулдарда АКШнын 3 аскери набыт болду. Иранга каршы эпикалык каардануу операциясында 3 аскери набыт болуп, дагы 5 жараат алганын Америка Кошмо Штаттарынын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы билдирген. Жеңил жараат алган бир нече аскер операцияга кайра кошулуу алдындагы медициналык кароодон өтүп жатат деп айтылат маалыматтан. Ирандын IB маалымат агенттиги Ормуз кысыгы аркылуу өтүүгө аракеттенген муңай танкери чөгүп баратканы кабарланды. Skylight деп аталган танкер Палаунун желеги астында Ирактын Басра шаарындагы порттон Оманды көздөй баратып, бул өлкөнүн жээгине жакын жерде чөгө баштаган. Рейтер агенттиги Ормуз кысыгы аркылуу каттаган 150 муңай танкери ушул тапта Иран, Ирак, Кувейт, Бириккен Араб Эмираттары Омандын жээктерине жакын жерлерде жылбай токтоп калганын маалымдашкан. Эксперттер дүйнөдөгү кара майдын 5/1 ташылган кысыктын кооптуу абалда калышы муңайдын баасына терс таасир этет деп эскертүүдө. Ген иштетүүдө эреже бузгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушталды. Ген иштетүү жана рекультивация талаптарын бузгандарга 200-300 миң сомго чейин айыппул салынып, кылмыш жоопкерчилиги киргизилет. Жаратылыш министрлиги сунуштаган мыйзам долбоору коомдук талкууга илинген. Ага ылайык мекеме кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүүнүн демилгелеп жатат. Негизги сунуштар: лицензиялык шарттарды бузгандар 100-200 миң сом айыппул төлөйт же 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Олуттуу зыян келтирилген учурда айып 200-300 миң сомду түзүп, болбосо айыпкер 3 жылга чейин эркинен ажыратат. Ушундай эле жоопкерчилик бузулган жерлерди рекультивациялоо боюнча талаптарды аткарбагандарга да каралган. Путин Хаменейнин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Иран президентине көңүл айтты. Орусия лидери Владимир Путин Ирандын руханий лидери Али Хаменейнин өлтүрүлүшүнө байланыштуу аталган өлкөнүн президенти Масуд Пезешкиянга терең кайгыруу менен көңүл айткан. Биздин өлкөдө Аятолла Хаменейни Россия, Иран ортосунда достук мамилелерди өнүктүрүүгө жана аларды ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине көтөрүүгө жеке зор салымын кошкон көрүнүктүү мамлекеттик ишмер катары эстеп калышат деп айтылат телеграммада. Эсиңиздерге сала кетсек, Хаменейни кечээ таңда АКШ Израилдин чабуулунан улам өзүнүн кеңсесинде курман болгон. Фарс агенттиги анын бүлөсүнөн дагы 4 киши көз жумганын жазган. Алардын ичинде кызы бар экени айтылды. Эрлис Акунбеков чүйдөгү суу сактагычтардын абалы менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акунбеков Чүй облусундагы ирригациялык инфраструктуранын абалы менен жеринде таанышты. Бул тууралуу ведомстводан билдиришти. Жумушчу сапардын алкагында министр Москва жана Жайыл райондорундагы Спартак, Ак суу БДРин, Кара Балта жана Степпин суу сактагычтарын көрүп чыккан. Текшерүү учурда министр суу сактагычтардын долбоордук көлөмү лай катмарларынан улам кескин азайганын белгилеген. Анын айтымында аймактагы көпчүлүк объекттер акыркы 50 жылдан бери тазаланбай келген. Белгиленгендей долбоор боюнча 4 миллион 300 миң куб метр сууга ылайыкталган суу сактагычта бүгүнкү күндө болжол менен 2 миллион куб метрге гана суу топтолууда. Бул көлөм 2100 гектар жерди сугарууга жетишсиз болуп жатат. Биздин негизги максат жаңы курулуштарды баштоодон мурда колубуздагы суу сактагычтарды тазалап, алардын долбоордук кубаттуулугун калыбына келтирүү деп баса белгиледи Эрлис Акунбеков. Сапардын жыйынтыгында тиешелүү жетекчилерге ирригациялык тармактарды модернизациялоо, суу ресурстарын үнөмдүү пайдалануу жана суу сактагычтарды этап менен тазалоо боюнча тапшырмалар берилген. Ушул артында турган кичинекей эл мырзага колуңуздардан келген жардам берип кетиңиздерчи. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык операция ушунчалык жакшы болуп калды. Эми акыркы операциясына 14 миң доллар каражат керек экен. Ушул акыркы операциясынан кийин болду, бала ушу менен басып кетет деп докторлор ошол Түркияда убада берип атышат экен. Эл мырзага оор диагноз коюлган. Эки бутунун ширагындагы малоберет сөөктөрүнүн тубаса жоктугу. Төрөлгөн күндөн бери анын ар бир кадамы оору менен коштолот. Ар бир кыймылга чоң кыйынчылык жаратат. Азыр эл мырзага шашылыш түрдө экинчи операция керек. Операциянын баасы 14 миң доллар. Бул операциянын оорубай жашоого болгон мүмкүнчүлүгү, бул анын келечекке болгон үмүтү.
Анын атасы казы болуп калган. Бул оор сыноодо апасы жалгыз калды. Ар күнү уулунун кыйналганын көрүп эне жүрөгү сыздайт. Суранам, кайдыгер өтүп кетпеңиздер. Сиздердин жардамыңыздар Элмырзага үчүн бул чоң жашоого болгон шанс. Каалаган сумма ар бир жардам Элмырзанын ден соолугуна жасалган чоң кадам. Аллах Элмырзанын кайгысына кайдыгер карабаган ар бир адамга береке берсин. Ембанк Мухамбек П, Сбербанк Бахтияр А деп чыгат. Колуңуздардан келген жардамды ушуга сала бериңиздер туугандар. Эл аралык укук одону бузулду. Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлиги Ирандагы кырдаал боюнча үн катты. Москва тараптарды тез арада кепке келип согушту токтотууга жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын алкагында саясий дипломатиялык жолго кайтууга чакырган. Орусиянын Тышкы иштер министрлиги Ирандагы кырдаал боюнча билдирүү таратып, мекеме аталган өлкөнүн жетекчилигине жасалган чабуулдары жана саясий өлтүрүүлөрдү кескин айыптаган. АКШ менен Израилдин кол салуусунан тынч жарандар жабыркап, жарандык инфраструктура талкаланып жатканы белгиленген. Ирандын жооп иретиндеги соккуларынан кийин Перс булуңундагы бир катар өлкөлөрдө аэропорттор жана порттор жабыркаганы айтылган. Ошондой эле Ормуз кырсыгы аркылуу кеме жүрүү токтогону бул дүйнөлүк муңай рыногуна олуттуу коркунуч жаратылышы мүмкүн экени кошумчаланган. Орусия тараптарды тез арада кепке келип согушту токтотууга жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын алкагында саясий дипломатиялык жолго кайтууга чакырган. Ишемби күнү АКШ жана Израиль Иранга каршы масштабтуу аскердик операция баштады. Анткени менен өткөн аптада эле Кошмо Штаттар Ислам Республикасы менен өзөктүк досье боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан эле. Тель-Авив чабуулардын максаты Тегерандын өзөктүк куралга ээ болушуна жол бербөө экенин билдирген. Ак үйдүн башчысы Дональд Трамп Ирандын флотун жана коргонуу өнөр жайын жок кылуу ниетин жарыялап, ошондой эле өлкө жарандарын азыркы бийликти кулатууга чакырган. Кечээ таңда Ирандын жогорку лидери Хаменеи АКШ Израилдин чабуулунан улам өзүнүн кеңсесинде курман болгон. Бишкекте 3 миллион сомдук мыйзамсыз электрондук тамекилер табылды. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери Бишкек шаарында жүргүзүлгөн рейдтик көзөмөлдүн алкагында тыюу салынган электрондук тамекилерди саткан жашуун жайды аныкташты. Бул тууралуу ведомстводон билдиришкен. Маалыматка ылайык, мыйзамсыз соода түйүнүн Борбор калаанын 7-кичи райондагы турак үйлөрдүн биринин жертөлөсүндө жайгашкан. Текшерүү учурунда бул ишмердүүлүктү ЭДЖ аттуу жаран уюштуруп келгени такталган. Белгиленгендей, продукциялар алдын ала түзүлгөн схема боюнча курьердик жана такси кызматтары аркылуу гана жеткирилип турган. Текшерүүнүн жыйынтыгында жалпы суммасы 3 миллион сомдон ашык болгон 3000 даанадан ашык электрондук тамеки убактылуу тартып алынды. Учурда топтолгон материалдар мыйзам чегинде чара көрүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Эсиңиздерге салсак, Кыргызстанда никотин жеткирүүчү электрондук буюмдарды сатууга жана колдонууга мыйзам тарабынан тыюу салынган. Turkish Airlines Бишкек Стамбул каттамынын убактысын жылдырды. Turkish Airlines авиакомпаниясынын Бишкектен Стамбулга уча турган ТК-345 каттамы жылдырылды. Буга техникалык мүчүлүштүк себеп болгону кабарланды. Жүргүнчүлөр мейманканага жайгаштырылган. Жаңы учуу 2 мартка жергиликтүү убакыт боюнча саат 13:00 пландаштырылган.